Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен Баткендемин. Баткенде экенинди мына өрүк далилдеп турат деп ойлойм. Анан өрүктүн гүлү азыр эми ошол Баткенде өрүк гүлдөп, Баткендин көркү чыгып турган маал. Эми ушул жерде мен Баткен жөнүндө бир Баткендин эли жөнүндө, чоңдор жөнүндө эмес, чоң баягы төрдү булган төрөлөр жөнүндө эмес, жөнөкөй карапайым эли жөнүндө айтып берейин деп атам. Себеби жакшылык бийлигинде эмес, жакшылык элинде экен. Азыр эми мынау мектепти көрүп алыңыздар. Бул мектеп ошол эски ойдон жаткан мектеп. Азыр эми ушул Баткендин эли ушул мектептен айырмалуу кылып жаңы бир демилгелерди баштаптыр. Өздөрү акча чыгарып, өздөрүнүн акчасына жаңы мектеп курабыз дешип атыптыр. Андан сырткары жаңы бир спорт залды куруп коюштур. Ал спорт залы республикалык деңгээлдеги чоң мелдештерди тейлеп атыптыр. Ал ошол элдин демилгеси менен элдин акчасына бүтүптүр. Азыр ошону сиздерге көргөзүп берейин. Бул жакшылык. Анан эми бийликтин абалын көрдүңүздөр. Бийликтин абалы ушул. Ошол бир 30-жылдарда курулганбы, 70-жылдары курулганбы ошо ойдон калган. Ошол жерде турат. Азыр эми булар билимкананы курабыз дешип атыптыр дагы, ошол билимкананы куруу үчүн жер жок. Булар өздөрү акчасына жерди дагы сатып алып, анан өздөрү курулушун каржылап ишти баштап коюштур. Элдин өзү ушул жерде эми булар ушул Кызыл Жол айылында турам, Баткендин. Кызыл Бел айылында. Ушул Кызыл Бел айылы өтө демилгелүү экен. Акча чогултуп, анан спорт зал куруп, акча чогултуп бир китепкана ачып, акча чогултуп, ушинтип билимкана ачып, өздөрүнчө эле ушинтип кайнап атышат. Бул бир жагынан жакшы, бирок экинчи жагынан эми айла жоктун иши, бирок ошондой болсо дагы бул жакшы иш экен, жакшы демилге экен. Жүрүңүздөр. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыгыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Баягы күнү Баткендин мэри менен баарлашып атканда ал айтты эле: "Биздин жакшы иштерди чыгарбайсыңбы?" деп. "Жакшы эмне иш кылып атасыздар?" десем, "Жол салып атам" дейт. Жолду салыптыр. Мына, жолду асфальттаган. Эми муну асфальттап койгонго чоң акылдын кереги жок да. Жолду курганга жараша тротуары менен кошо курганга вот ошол акылды, эсти, уюштуруучулукту, демилгени, бир тер төгүп иштөөнү талап кылат. Анткени бизде элдин менталитети ушундай, биздикилер ушу жол жака жүткүнүп турушат. Анан жүткүнүп чыгып, жолдун боюн ээлеп, курулуш куруп алгандан кийин аларды артка жыл, курулушуңду буз деш үчүн мындай чоң энергия кетет, чоң бир аракет кылыш керек, тер төгүш керек. Адамдар менен жаман жакшы айтыш керек, бирөөсүн алдаш керек, бирөөсүн макташ керек, бирөөсүн бир аз анча-мынча ормон опуза кылып коркутуш керек. Ошентип атып анан кийин жолду бошотпосоң бошобойт. А бул эмне? Даяр турган жол. Акчаны бөлдүң, бир фирмага бердиң, ал келди, бир катар сүрдү, асфальтты басты, кетти. Ким жакшы, мэр жакшы. Андай болбойт. Эгерде сабаттуу мындай жакшылап аракет кылсаң, мындай ойлонгон кишиге ал көп акылды талап кылбаган жөнөкөй нерсе. Мисал мына азыр. Мына балдар ошол жолдо ойноп атышат. Анан булар эмне кылышат? Эми балдарды уруп кетет, балдарга кооптуу болуп калды. Аны эмне кылыш керек? Жолго лежащий коюш керек да. Анан кийин баягы опоңдотуп көрүнгөн жерге аны лежащий айын коюп коюшат. Ошол. Жашыңыз жетилген сайын тишиңиз кетилет. А кетилген тишти дароо калыбына келтирбесеңиз, эрте картаясыз. Ошондуктан Орусияда эмгектенген боордошторго Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог клиникасында сизди мыкты адистер дарылайт, сапаттуу тейлешет, сылык мамиле кылышат. Иштин сапатына кепилдик берилет. Дареги Москва шаары, бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Байланыш телефондору +7 926 353 32 96 +7 917 584 82 04. Унутпаңыздар. Тиши тегиздин иши тегиз. Assalomu alaykum. Men o'shanda hozir
Баткендеги эң демилгелүү айылга келдимби? Ооба. Саламат. Кызылжол айылы. Баткен шаарынын Кызылжол кварталы. Мен Кызыл Бел деп атам. Жок, Кызылжол. Баткен шаары Кызылжол кварталы. Укканыма караганда мына спорт залды өзүңүздөр курдуңуздар. Бул элдин демилгеси менен эле ашар жол менен, основной ашар жол менен курулган. Төрөлөрдөн кичине түштүбү? Где-то 3 миллиондой акча берилген ошол. Миллион бериптир, а? Берилди. Жана мэр айтты. Эл кылып турго десем, жок, биз дагы салым кошконбуз. Канча кошконсуздар десем 3 миллион дейт. Өзү канча сомдук эме? Эми бул элдин мындай акысын көбүн эсептебегенде мындай эмеси менен бир 14,5 миллион кеткен да, элдин кызматын эсептебегенде. Бирок эмгекти эсептегенде бул бир 20 миллион ашып кетсе керек. 25 калып калабы? Да билет. Муну көп жерде ашарып жолуна өткөн да, мына ушул турбай ар бир жылкылар. Мамлекет салганда бир 70-80 миллионго бүтсө керек эле. Билбейт келем, мамлекеттин эмесин билбейбиз. Тендерчиктин долясы бар, баягы техникалык надзордун долясы бар. Анан анча-мынча текшерип келген жанагы прокурор дегендердин долясы бар. Ошолордун баарын кошкондо салык балыктары менен. Ал жөнүндө биз билбейт экенбиз. Аны биз билебиз да. Угуп жүрөбүз, көрүп жүрөбүз дегендей. Биз эми анча баягы деңгээлде эме билбейт экенбиз. Канча барып көрсөк болобу? Бул 36га 18. 36га 18 болгондо кайсы стандартка туура келет? Стандартка туура келеби? Бул мини футбол да. Мини футболдун стандарты ошондойбу өзү? Ооба. Баягы кабыл алынган. Кирип көрөлү да? Жүрүп кирип көрөлү. Бул мунун мөмөсү. Биринчи мөмөсү. Түшүнбөдүм. Ошондо Буну биз иштетип, ошонун түшкөн каражатка буну да коюп берген. Просто биз муну курган себеби элдин эмеси биздин мына буга чейин спорт зал болгон эмес Баткенде. Кичинекей эле спорт зал бар Баткенде эл мектепте. Биздин эмеге ошого эл чогулуп, ошондон курулган эме да бул спорт зал. Сиздер токтоп туруңуздар анда. Муну демилге менен, элдин демөөрчүлүгү менен курдуңуздар. Курдук, 14-15 миллион кетирдиңиздер. Өзүңүздөр ашар кылдыңыздар. Бүтүрдүңүздөр, ишке бердиңиздер. Анан азыр анча-мынча баягы акча төлөтүп, арендага бересиздер, ижарага. Даже өзүбүз да ойнойбуз. Өзүңүздөр эртең менен саат 8ден кеч саат 6га чейин мектеп окуучулары ойнойт. Бүт мектеп. Мектептин өзүнүн площадкасы жокпу? Жок, ушул да мектептин площадкасы. Биз мектепке салганбыз, мектепке ойнотот. Андан кийин ошо айылдагы ким да болсо дагы чоңдор ойнойт, бирок биз дагы акчага ойнойбуз да. То есть өзүңүздөр салдыңыздар, бирок өзүңүздөр акчасын төлөп ойнойсуз да? Ооба. Касса бирок өзүңүздөрдө. Касса өзүбүздө. Андан түшкөн каражатты топтоп, отуруп анан мына жерди курдуңуздар. Болот экен го, ушунча. Андан түшкөн мындан түшкөн акчалар анча-мынча мынабу балдар Бишкекке же башка жакка барган оюнчуларга да көбүнчө биз демөөрчү болуп өзүбүз акча төлөп неме кылабыз. Анан берилге биз тренер алып келгенбиз. Мисалы Бишкекке, Ошко, Жалал Абадка, Таймашка барса сиздер каржылап бересиздер. Биз жол киресин бересиздер. Тамак аш, форма. Форма да мына полный формалар окшоштур. Ошолорду да өзүңүздөр алып берип атасыздар. Полный форма. Караңыз. Бизде мына азыр мына бизде фонд бар. Өзүнүн айылда мына ар бир 20 жаштан жогорку 69 канча болуп калат, 55 жаш болуп калат. Ошого чейинки жылкылар айына 100 сомдон 1 жылга 1200 сом төлөйбүз. Ошоно түшкөн акчага ошондой мына футболго bir жака балдар барып келсе, футбол боюнча мисалы үчүн бизде 3 тармак боюнча кетет. Биринчиси илим, билим, мектеп. Экинчиси спорт, үчүнчүсү мына илим жак, мына неме мечит жак, диний илим. Диний илим. Себеби дегенде мына билими бар, бирок күчтүү окуу болгону менен бирок спорт жагында ден соолугу неме болгондон кийин анын илими да көп жерде азыр бизде жардам бербей калат. Жардам бербей калпайбы? Себеби деген анча баягындай неме ошонун негизи бар экөө болгон жерде дагы мына үчүнчүсү мына тарбия, илим болбосо, иманы болбосо бул көп жерде баягындай алда тескери иштеп кетет. Неправо иштеп коет да. Ошон үчүн азыр ошо 3 тармак боюнча бизде постоянный. Биринчи тармак боюнча мына футбол боюнча отдельный демөөрчүлөр бар. Бул атинеден тышкары отдельный дагы калоочулар 500 сом, 300 сом, 1000 сом берген балдар. Спорт сүйүүчүлөрдүн демилгеси. Анан мына мектеп боюнча, билим боюнча бул буга дагы отдельный. Ар бир немеде бир
60-70 адамдан 100дөн ушундай адамдар бар. Токтоп туруң, азыр билимге өзүнчө келебиз. Азыр спортко келдик, Азыр эми ичин көргөзүп бербейсизби? Мактаныңдайм. Эми муну бир бүтүндөй Кыргызстан көрсүн. Бул жакта мата жок экен, бул жөн эле эме экен да. Бизде Волейбол, футбол. волейбол, футбол. Только волейбол менен футбол. Азыр мына Баткен область центринде өтө турган бүт чоң оюндар волейбол дагы, футбол дагы ошол жерде кышында. Жазында да волейбол бирок ошол жерде өтөт. Душ туалеттери кандай булардын? Туалет сыртта, душ жок. Бийыл душ эмес, биз муну отопление кылып атабыз. Азыр мисалы бир оюн канча саат болот? Кайсы? Же мисалы азыр сааты калабы же оюн калабы? Арендага. Мисалы ижарасы. Футбол бул саатын алат. Анан волейболду бир күн бөлүп берип койгон, ошол волейбол болчу. Анан баягында чоң оюндар өтө турган болсо, аны биз сөйдөн Мериянын эместе отурбайбызбы? Жерде мына Горонон. Анын биз менен эмес, по-моему, мен да көрүп калып, аны билбейт экенбиз. Бекер. Чоңдор бекер эми. Баягы эле бечара элге күч келет экен, Ошондо бир саатына канчадан ижара аласыздар? Эми өзүңөр төлөйсүз деп атпайсызбы? өзүздүкөр 200 сом, 300 сом, ушундай да, 400 сомго чейин да. Андан мына бегена башка айылдан келе турган болсо, аларга 500 сомдон как болот. Жакшы экен да. Анан муну баягы эме кылып отуруш керек да. Муну мисалы чаңын артыш керек, полун жууш керек деген. Анын айлыгын ким төлөйт? Ушун немеден түшкөн 25%, ушундай 30% ушундай балдарга уже бөлүнөт. Бу жерде отдельно балдар бар. Экөөсү бар, бирөөсү бухгалтер, бирөөсү ушуну тазалап, ушуну жазында полный краска кылып чыгат, айлантып. Жыл сайын бир катар ремонт болот. Анан күн сайын жанагы чаңын арчып, эме кылып турат, тазалап турат. Чаңын арчып атса бул. Азыр ушул жерден мына кечээ мына эме өттү да, областной мектеп аралыгында болуп өттү волейбол. Азыр бизде главный игрок мына бала отурат, мына стеканарада жашынып. Ушул болот, бизде эми өсөт да балдар. Облустук иш-чара ушул жерде өт. Ооба, даже 84 ушул жерде өткөрүт. Район область. Экинчи объект Бул эме жаштар центрде мындай көргөзүң анда. Эми мен ушул жерде бир жакшылык болуп атса, бир эмес 2-3 жакшылык болуп атса. Эми төрөлөрүбүз төрдү булгап эле отурса. Анан эми ушу эл өзү демилге кылып атса, аны көрсөтпөгөндө эмнени көрсөтөм мен? Так, мына жерби? Бул жерде мына бизде фонд бар, жакшылыкта жарыш кайрымдуулук фонд. Мунун негиздөөсүнүн негизи бизде Каразак устаз деп коебуз biz бардыгыбыз. Бизде бардык мына спорт залды дагы, ошо фондко дагы, ушул жерде жаштарды бардык биримдикке чакырган дагы, иманга дагы, спортко да бардыгы чакырган киши ушул биз эң главный биздин эмебиз башы да ошол кишинин мнениясы менен келип аткан иштер ушулар. Бул жерге эмне курулат ошондо? Бул жерге 15ке 20 алып жер сатып алганбыз, 3 сөттүк. Сатып алганбыз? То есть муну азыр бирөөнөн сатып алдыңыздар? Бул ушундай эгесинен сатып алдык да. Канчага сатып алдыңыздар? 540. 540 миңге 3 сотук жерди Баткенде сатып алдыңыздар. Анан бизге ушул жерде мушу мектеп нак төлөп эсептеп бердиңиздерби? Ооба, нак төлөп, наличке. Азыр ошону эми подвал куюлат. Борцовский, боксерский. Анан ошол спорт боюнча, бирок анан тренажерный болот. Бул немен залды немеси эртең менен саат 9-дан кечки саат 6-га чейин только аялдар гана. Машыгып, чын ден соолуктарын карап эми баягында эми гимнастика кылып. Гимнастика кылып, көнүгүүлөр карап, оору, мына ажырашуу деген нерседен алысыраак болобуз да. Ошол максатта ушул айылда ушул аялды дагы, эркекти дагы бардыгын алып келип, алиги ден соолуктарды чындашып ушул жерге ушундай нерсе баштап атабыз. То есть бул ошондо эмне болот азыр? Бул подвал ошондой болобу? Подвал, подвал. Үстүчү? Үстү эме китеп булак. Китепкана. Үстү китепкана болот. Китепкана. Андан үстү баягы кошумча сабак, баягында өтө турган зал болот да эмеси. Анда бул комплекс болот экен да? Комплекс. То есть муну жер төлөсүндө түшкө чейин деп атасызбы? Кечки саат 6-га чейин. Кечки саат 6-га чейин аялдар келип машыгып, анча-мынча көнүгүүлөрдү жасап, баягы мага окшоп грыжа болбой, грыжа болсо ошодон
дарыланып, кыймылдап кеткенге шарт түзүлөт. Кечки саат 6-дан кийин эркектер өздөрүнчө келип машыга берсе болот. Ооба, уже Бул жер төлөсүндө экен, туурабы? ооба. Анан биринчи этажында Китепкана. китепкана болот. Буга каалаган адам ооба, каалаган маалда Каалаган. эртеден кечке келип китепти бардык баягындай немеси менен болот да, бу жерде алиги условия болот. Как положено, баягы телевизордо көргөндөй болот. Ошондой условия. Элдердин немесини ойготуш керек да. То есть бул жерде интернети болот, кофеси болот. Кофе болот. Анча-мынча чет өлкөлүктөр келсе дагы ошолорду тосуп ала турган мындай эмеси болот, жанагы мындай шарты болот. Шарт болот. Себеби деген биз буга чейин дагы мына мектепте биздин ар 11 класс, 9-11 классты биз окутуп атканбыз. Мына секомдан мугалим сүйлөшөбүз. Аякта 1,5 миң алып калганбыз, бизге 900 сомдон өтөт үй жерге. Себеби деген аерге аренда төлөбөйт да. Анын 500 сомун ата-эне берет, 400 сомун биз беребиз. Балдар окуткан. Компьютерге окуткан үчүн. Жок. Секом мына эмеге ОЕТ-ге даярдаш үчүн. Университетке. Себеби дегенде ошондой кыла турган болсок ата-энеге ham жеңил болот, балага да кызыктуу болот да. Андан тышкары биздин дагы немебиз, мына жашта жарыш кайрымдуу фонддун эң главный немеси ким 200 балдан şu кызы орто мектебинде окуп туруп 200 балдан көп бал алса, биз ага быйылкы жылдын эсебинен билбейм, эми акчанын эмесе карайбыз, эми өзү ноутбук деп 80 миң сомдук ноутбук деп неме кылганбыз, эми Конкурс кылдыңыздар. Конкурс ким алса бизге. Токтоп туруң, ага жетебиз. Анан экинчи этажы. Экинчиси баягында чоң зал болот да баягы. Кошумча сабакка. Кошумча сабакка. То есть аны балдар мектептен келгенден кийин Ооба. тапшырмаларын ушу жерде кылса болот. Бирок аны үчүн мындай бир куратор болуп, мына мисалы 4-кө 5-ти коссоң 9 болот деген сыяктуу нерсени бирөө үйрөтүп турабы? Же болбосо мисалы адабиятта мисалы Айтматовдун мына чыгармасы мындай болсо, мунун максаты мындай болгон. Ол мына нерсени назарда туткан дегенге окшогон нерсени. Мисалы мындай да, азыр кошумча сабак деп мисалы биз англис тил боюнча мисалы азыр бизде азыр То есть кружоктор болушу мүмкүн. кружоктор баягында кошумча сабак. Кошумча сабакка биз азыр баягындай мугалимдер сатып келип окутабыз. То есть эгерде мисалы кошумча өнүктүрөм десе, баласын ким буга акчасын төлөйт, анан ушу жерге мисалы орус тил, же компьютер, же англис тил сабактар боюнча сиздер саат-саатка бөлүп туруп, анан мугалимди жалдап келесиздер, и ошол боюнча кошумча даярданышат, да? Ооба. Мына көрдүңүздөр. Бул азыр биз муну только кыз жол эле айыл үчүн эмес, бул шаар үчүн Каалагандар. каалаган үчүн. Биз мына азыр зал бул кыз жол айыл үчүн эмес, бул вес область боюнча азыр кызмат кылып атат. Кызматты область боюнча бардыгына кылып атат. Мисалы үчүн биз жок деген жокпуз. Мисалы үчүн ушундай иш-чара бар чоң десе, берип атабыз. Военныйлар ham келип атат. Минсаксы ham келип атат, прокурор ham башка бар кимдин оюну болсо, кышында условиясы бар. Пожалуйста, кел ойнай бериптер, саатын төлөйт, немесин арендасын. Элге кызмат кылып атат. Биз буну дагы ошондой даражага жеткирейик деп атабыз. Себеби деген эрте. Мунун азыр сметасы канча сом болду эми? Бая 530 миңди эсепке албаганда? Билбейм, анын сметасын точно биз али чыгара элек. Долбоору жанагы түзүлгөнбү? Ооба, түзүлгөн, просто сметанын где-то толук элек да сметасы. Муну куруш үчүн канчадан чогултасыздар элден? Же Азыр көңүлдөн чыкпайбы же? азыркы мына башталышыга эми 1-2 бала азыр өзүнүн достордон 4-өө, 5-өө. 1 миллион акча бөлүптүрлөр. Ошонун артынан азыр мунун чукулаш үчүн бу жерде Өмүрбек деген үкөбүз бар 89. Ушу мына чукула бериш полный өзүнүн мойнуна алды. То есть ал өзү эле өзүнүн техникасы менен келип чукулап койду. Өзүнүн техникасы менен чукулап, аналарды азыр эртең дагы баягы отбойникап келип полный бүтүрүп бизге 0 кылып берет, анан нарагы бетон кылып башталат да. Сиз неге мэр болбой жүрөсүз анда? Биз диплом жок бизде. Диплому жок, кишинин башы ушунча иштеп атса. Дипломдуу кишилер наракты булгап салып туруп. Бул биздин баш иштебейт, биздин башка бирөөлөрүбүз бар, баш иштей тургандар. Ошолор неге мэр болбой жүрөт? Биз жардамчыбыз. Эми аякта дагы билбесем эми. Мен ушул жерден пайдаланып бирдемени айтайын. Өзү кызматтын дагы, бийликтин дагы убалы бар го деп ойлойм. Анан кызматка татыксыз болсоң, татыксыз болуп туруп бир кызматты ээлеп отурган болсоң, демек кимдир бирөөнүн же болбосо кайсы бир элдин жашоосун бузуп атасың,
же болбосо бир анын муктаждыгын канааттандыра албай атасың. Демек, кайсы бир кызматты айып кылып атасың, кимдир бирөөлөрдүн убактысын уурдап атасың деп ойлойм да. Анткени бул кызмат элдин аманаты. Аманатка кыянат кылбаш керек. Элдин аманатынан коркуш керек. Ошон үчүн бир кызматка барарда мен ушул биздин жетекчилерден суранат элем да. Амбицияңарды аттын башында кылып асып ала бербей, бир аз мындай мен ушуга татыктуумбу, татыктуу эмесминби, ушуну эптей аламбы, эптей албай уят боломбу, элдин аманатына кыянат кылып коембу, эртең эптей албай анан элдин убактысын уурдап коембу деп дагы ойлонуп коюш керек дейт элем. Анан азыр мен сизден башка нерсени сурагым келет. Мына жаштар өсүп атат. Анан жаштар келгиле силерден суроо. Булар бардык футболист. Футболистпи? Эртең силер мына азыр канчанчы классын? 7. 7. Эртең дагы 3 же мына жаңы окуу жылы жаңы тартип менен окуп кала турган болсоңор 12 жыл окуп калсаңар мүмкүн. Окуун бүткөндөн кийин эмне кылайын деген оюң бар? Футболист болом. Футболист болом. Футболисттик эми 30-35 жаштан карьера токтойт. Андан кийинчи Ondan keyin isteyim. эмне иш кыласың ошол? Эмне иш кылгың келет? Сенчи? Biznesmen болом. Бизнесмен болом, Азамат. Сен көрүнүп турат уже бизнесмен экен. Сенчи? Сенчи? Анасы. Ben повар болом келет. Повар бол, сен да бизнесмен экенсиң. Молодец. Сенчи? Солдат. Солдат? Азамат. Сен мына жерден тажиктерден бизди коргойт экенсиң. Сенчи? Футболист. Футболист болуп 35ке чейин чуркайсың. Андан кийинчи? Ondan keyin бухгалтер болом. Бухгалтер болосуң. Азамат. Дагы сенчи? Яки. Анан так, мен азыр башка нерсени сурайын деп атам. Мына ушул Кызыл Жол айылында канча кожолук бар? Азыр кожолук бир 1000ден ашыгыраак да. 1000ден ашык кожолук болсун. Эми демек канча бала бар? Мына мектепте канча бала бар? Бул мектепте азыр 700 бала болсун. 700 да. 700 баладан канча бала мисалы алыскы чет өлкөдө окуп атат азыр ушул тапта? Чет өлкөдөбү? Барбы ошондой? Окуган балдар бар. Азыр Америкада окуган балдар бар. Канча ол? Чагыңызда. Көп болуш керек. Азыр окуп, анда иштеп калгандар, Америкада иштеп аткандар азыр примерно бир 10дон ашык керек, 15 бак бала болсо керек. 15 бала окуп атабы же иштеп атабы? Берден окуп, алар неме түрк лицейде окуп, дальше ушак кеткен балдар да. Основной. Азыр күндө жылыга 7-8 баладан түрк лицейге балдар барып окуп атат азыр. Ушул эле айылда. Ушул эле айылда. Себеби берде бизде азыр ошо илимий макул 7-8 бала түрк лицейде окусун. Андан сырткары медицина факультетине ушул айылдан канча бала окуп атат? Медицина факультети. Себеби медицинадагы бул аябай акчалуу, анан олуттуу тармактардын бири да. Бизде Ошол бир жакшыраак медикке жетишпей атпайбызбы, жетинбей атпайбызбы? азыр бизде медицинада буга чейин окуп иштеп аткандардан акам бар. Хирургияда иштейт, аким деп. Өзүм родной карындашым бар, Алтынай деп. Дагы бир карындашым бар, ал дагы азыр уже 9-жыл окуп атат. То есть азыр 3өө бар экен. Азыр анан дагы бир карындашым бар. 4өө. Анан кимдер бар дагы? Эте врачтар аз эле да негизи. Макул. Аз жок эле. Эми бир айылдан 4төн баягы медик чыкса дагы ал жаман эмес. Эми андан сырткары мына Америкадан башка Европада окуган балдар барбы, жокпу? Европада жок. Азыр Россияда, Европада ону точно Европада бирөөсү окуп жакта иштеп калган. Азыр мына биздин бир үкөбүз неме компьютер баягындай Программист, айтишник. Нурсултан деп. Ал Европада. Ал Европада. Андан сырткары мына Корея, Япония, Кытай, ошо өнүккөн өлкөлөрдө. Кореядан дагы бир үкөбүз немеде окуп келди Кореяда. Азыр Бишкекте, Кара-Балтада иштеп атат. Негизи ошол Россияда эмес. Мен Россияны эч сыймык тутпайм, ошон үчүн Россиядан башка өнүккөн өлкөлөрдө иштеп, өз нан таап аткан балдардан канча бар? Мисалы, Америкада, Европада окуп аткан эмес, иштеп аткан. Япония, Кореяда. Кореяда 2-3 бар. Анан Венгрияда бар. Бизде основной Венгрия менен Америкада, анан Англияда, ушак жактарда балдар бар да.
Америкага канча бала иштеген кеткен? Иштегени өзү негизи берден кеткен балдардан бир экөө эле бар. Ана калганы баягындай ушул жерге барып окуп, жерде иштеп калган балдар основной. А бизде мындай Сиздерде мынау өзүңүздөрдө ошондой план коюлабы? Мисалы биз балдарды ошол жактан окутсак, ошол өнүккөн өлкөлөрдөн. Ошол жакта иштесе, анан ошол жактан туруп бизге жардам берсе, вот ошол олуттуураак, туураак болот эле. андай план бизге коюлбайт. Бизде ошол жакта окуп, андан келип бизде келип иштеп туруп, ушул жерден бизди көтөрсө деген немелер болот. Андан аякта иштесин, акча которсун андай неме жок. Макул, ошондой болсун. Ошондо дагы мындай мүмкүн болушунча көбүрөөк баланы ошол жака окууга түрткүлөгөнгө максат барбы өзү негизи? Ой. Буларды салгандагы максат ошолбу, ошол эмеспи? Эми негизи жакшы жерге барып, жакшы мындай эртең бүтүп келсе дагы эми бир жерге бир ишти бүтүрө турган адам, бир ишти башын баштагандай аягы чыга турган адам боло турган жакшы эми Европада эми каяктарда окуп келсе дагы главный келип Кыргызстанга жакшы бир кереги тийген балдар болсо жакшы болот да. А бизде өзүбүздүн досубуз бар. Жок, жакшы болот. Мен аны түшүнүп атам. Ошого баланы түрткүлөгөн аракет барбы, жокпу дейм. Аракеттер болуп атат. Эми аяка бияка түртүп баягындай кайсы жол менен болсо дагы бирок главный жакшы специалист неме чыгарыш керек, кадр чыгарыш керек да. Вот ошону айтып атам. Кадр чыгаруу, кадр өстүрүү. Азыр бизде өзүбүздү ушул мектепте окуп, кийин лицейде окуп, дальше кеткен мына бизде азыр Себат Түрк лицейинин азыр күндө президенти биздин өзүнүн айылдаш жердеш классташыбыз болот. Ошондой балдар азыр чыгып, ошол балдардын көп нерсеси менен мына мектепке дагы өтө көп жардам болот. Себеби дегенде баягындай кошумча сабакка мугалимдер ал баягындай изденип калган неме ГОСТон тышкарыдан кошумча балдарды окутуп олимпиадага даярдаганга ошол баланын да көп жардамы тиет да. Себеби дегенде алиги баягы башка мектептерге жөнөтүп барып кичине опыт алып келип, ошондой немелерге дагы жардам кылып атат да. Рахмат. Анан ушу китептерди дагы өзү жөнөтүп атат баягындай. Көп китеп жөнөтүп атат. Алиги кошумча сабак мамлекеттик немен эмес, андан тышкарыгы ГОСТон тышкарыга отдельный башка кошумча сабактарга китептер жөнөтүп жардамдар тийип атат азыр балдардын уже. Демек азыр али имарат курулуп бите элек, силер уже китептерин алып камдап баштадыңар. Баштаганбыз, Канча китеп бар? Китеп эми келип атат, эми аз-аздан келип атат да. Бизде китепканабыз да кичинекей да. Макул, рахмат. Мен азыр экөөбүз көп сүйлөштүк, бирок атыңызды сурабаппын мен. Атым Максат болот. Фамилияңыз? Өзбеков Максатбек. Бул жердеги ошол жөн эле демилгелүү топтун Мен неси болосуз ошондо? биз ошо жердеги комиссиялардын жардамчылары болом. Ол төрагалары, чоңдору кимдер анда? Чоңдору бар, алар окуган балдар бар. Бизде азыр Окубаган бала. өзү фонддун немеси бар. Бизде Абезбек агай деп, Абдынабиев Абезбек деп. Анан мына билим тармагын алып кеткен Умарбек деген экөөбүз бар. Илим тармагын бизде мына 4 дамыла бар. Анан дамыланын үстүнөн дагы бир немелер бар, балдар бар. Ушинтип ар бир мечитте суббота баскы сена күнү ушу балдар бардыгы Куран жаттайт, Куран окуйт. Анан каникулда 3 ай бою ушу ар бир мечитте дагы мугалимдерге, устаздарга айлык төлөп Куран окутабыз. Менин азыр сүйүнткөн бир эле нерсе бар сиздерде. Ушул нерселер. Спортту таштабайт экенсиздер. Анан кадимки мына дүйнөбүй деп коет го. Кадимки мына светтик билимди чамбайт экенсиздер. Кээ бир биздин мындай бир келесөө чалышыраак молдокелерибиз бар. Ушул дүйнөбүй кадимки мына светтик билимди чанып эле, жок ушул деп эле элдин бардыгын ошентип адаштырат да. Ошондой болбой, себеби эми кадимки дүйнөбүй илим болмоюнча биз алга кете албайбыз да, эч нерсе кыла албайбыз да. Азыр эми Бул математиканы түшүнбөсөң, экономиканы түшүнбөсөң, инженерия дегенди билбесең, ошонун айынан кадрыбыз жокпу, эмне мына жака барып туруп, азыр таза суу программанын кылыптыр, миллиондогон, 100 миллиондогон акча келиптир, келип акча жумшалган, турбалар көмүлгөн, ал турбалар көрүнгөн жерден атып атат. Эмнеге атып атат? Эч ким билбейт. Билсе дагы ошол муноосу кылынган эмес, наркысы кылынган эмес, кылынбаса кылбайсыңарбы ошону? Убагында ушундай болуп калат эртең. Ошону андай эмес, мындай кылышыбыз керек, азыр алдын алышыбыз керек, ал давлениеге мына материал туруштук бербейт деген окшогон сөздү айтканга, билими жеткен бир кишинин жоктугунун айынан азыр Баткенге суу чыкпай отурат. Аны моюнга алышыбыз керек. Анан ону күф-сүф, мен ушул жерден таза суу аман эсен чыгып кетсин, жакшы болсун деп койсоң эле чыгып калбайт экен да. Ага кичине илим дагы керек да. Бул мына эми жанагы турбанын калыңдыгы мынча болуш керек.
Анан мына жердеги суунун басымы мынча болсо, наркы жака барганда жетпей калат, же болбосо ашып кетет, мына жерди жарып кетет дегендин мындай алдын ала ошонун расчетун алыш үчүн бул инженер, бул гидротехник дегенге окшогон бир илим керек да. Эми аны чамбаш керек да, мен оюмча. Эми малды ham касап союш керек, ошондой эле нерсе да. Ал ар бир адам өз ишин билсе жакшы болот да. Шаарда ушунчалык зал жок да азыр. Зал бар, эми бүтүп атат да. Азыр буга чейин бүтпөй турган экен, эми азыр бүтүп атат. Азыр эми бул элдин ушуну кылып атканы, бул баягы бийликтин өтө жакшы иштеп атканы, бийлик өзү демилге көтөрүп келгиле, урматтуу туугандар, ушинтип салалы, бул жагын мындай кылалы деп аткан бул бийликтин демилгеси эмес. Туура түшүнүңүздөр. Бул кадимки элден чыккан, элдин өзү баягы бийликтин кылган ишине ичи чыкпай, алымсынбай отуруп, кегилечи андан көрө ушуларды күткөнчө өзүбүз кылып салалычы деп аткандагы нерсе. Анткени баягы эл ошого мажбур болуп калды, айласыз болуп калды. Ошон үчүн ушул нерселер болуп атат. Эгерде баягы оорду колдон алып, жеңилди жерден алып эле бийлик өзү кегиле, мына урматтуу туугандар, мына жерге мынаны салалы, эртең биздин балдар өссүн, өркүндөсүн. Биздин балдар мына алыскы чет өлкөлөрдө окусун, жакынкы чет өлкөлөрдө окусун, инженерликке мынча бала чыгаралы, бул медицинага мынча баланы чыгаралы, бул IT тармагынан мынча баланы чыгаралы. Тиги Америка, Европа, Япония, Кытай сыяктуу мындай азыр өнүккөн алдыңкы өлкөлөргө мынча баланы жөнөтөлү. Эртең поезд жол курулуп атат, поезд жолго балдарды ошого окуталы. Мына медицина начар болуп атат, медицинага ушунча баланы чыгаралы. Эртең ошо балдардын жок дегенде өздөрүнүн наны бүтүн болсун. Элдин саламаттыгы жакшыраак болсун. Мына жакта биздин кылган курулуштарыбыз сапаттуураак болсун дегенге акылы жеткен кишилер ушул жерде бар экен. Эми балдар акыры эми азыркылар менен алыска барбайбыз, эми жок дегенде ушу балдарды күтөбүз эми. Ошон үчүн ар бир айыл ушинтип жок дегенде балдарга билим жагынан шык берип, билим жагынан жөлөп, ушинтип балдарды өйдөрөөк чыгаралычы. Айылдын бир кичинекей казанында кайнай бербесинчи деп атканы, ушуга акылы жетип атканы менин оюмча сонун нерсе. Бул үлгүнү ошол Кыргызстандын башка айылдары дагы алыш керек, атаандашып эле ушинтип балдарды окуталы, балдарды өстүрөлү, чыгаралы деп ал аракет кылыш керек. Бирок бул баягы жердешчиликке, кресло талашка айланып кетпеш керек. Бул дүйнөлүк деңгээлде дүйнө элдери менен атаандашкыдай ошолор менен жарышып, нанын талашып жегидей балдарды чыгарганга максат койгонго биздин акыбыз бар. Амбицияны бийигирээк коюш керек, максатты чоңураак алыш керек, арканды алысыраак ташташ керек. Анан отуруп алып эле мына жерде анан бир эки колоттун балдар отуруп алып, бир аз бир болор болбос деңгээлдеги билими менен анан ошол жердеги кичинекей бир креслону талашып, бири менен ит болгондон көрө ушул жакшы. Ошого баралы. Азыр мындай экен да туугандар. Өзү негизи бул айыл өзү демилгелүү экен. 10 жылдыгы бирдемесин кылып, 20 жылдыгын бирдемесин кылып, көп айылдарда билесиңер, баягы акча чогултуп анан ичип коёбуз, же болбосо акча чогултуп башка иш кылат. Андай кылбастан бул айылдын кайсы бир мууну, кайсы бир поколенияси мынтип баягы мектептин мына тосмосун тосуп бериптир. Анан отуруп алып ойлойсуң да, бул жерде мамлекеттин ролу эмне деп, мамлекет эмне кылып атат деп. Анан азыр дагы бир эме бар экен, бир жакшы демилге. Буларда китеп жарышы деген дагы бир демилге бар экен. Анан ошол элди, аялдарды өзүнчө, эркектерди өзүнчө, балдарды өзүнчө кылып китеп окуу боюнча жарыш кылышат экен. Мен дайым айтып келген нерсе бул. Ой, китеп окуп коюңуздар, китеп окуп койгула, китеп окубагандар, садикке барбагандар деп айтып жүрөм, анткени мен тупой адамдарды жаман көрөм. Адам тупой болбош керек. Эмне болсо да жаман адам болсоң да ушу тупой болбосо экен дейм менчи. Ошол. Кандайсыз? Сиз Умар деп ошол китеп окуу боюнча, билим жагынын, билим боюнча багытынын чоңу сиз. Жакшылыкта жарыш фондунун мектеп билим булагы деп өзүнчө ачылган проект деп койсок болот. Ошол проектте координатор болуп. Умар мырза, азыр ошондо сынактар аталар сынагы, апалар сынагы, анан окуучулар сынагы болуп 3кө бөлүнөт экен, Ооба. Ошондо аталардын китеп сынагын кантип өткөрөсүздөр? Мен механизмди түшүнбөй атам да, мындай элестете албай атам. Аталардын китеп сынагын өткөзгөндө биз
китепти алабыз, бир китепти тандап алып туруп аталарга ылайыктуу. Мисалы кечикпейчи ата деген китеп бар да. Баланы ата кечикпей өз убагында кантип тарбиялаш керек деген камтылат анын ичиндечи. Ошо китепти алып келебиз, мисалы, алып келебиз. Анан кийин биздин өздүк айылыбыздын WhatsApp группасы бар. WhatsApp группага беребиз. Каалоочулар келиңиздер, китепти алыңыздар. Китеп жарыш болот. Китеп жарыштын аягында ушундай приздер коюлат, алып кетесиздер деген. Ошондо ал аталардан канча адам катышат? Аталардан 15-20 адам катышат негизи. Апаларданчы? Апаларыбыз аябай активдүү. 60-70ке чейин барат. Азыр канча жолу өткөрүлдү ушул сынак? Жыл сайын бир жолу, эки жолу аталарга, бир жолу, эки жолу энелерге өтүп турат. Ошондо азыр кайсыл китептер боюнча өттү? Ошол баланы кантип тарбиялоо керек деген энелерге өттү. Эгер жалпы айта турчу болсок, бул жерде аталар менен энелер менен чектелбейбиз да биз. Окуучулар мен аны түшүнүп атам. Ошондо кайсыл китептерди сынакка койдуңуздар дейм да? Азыр бул чыгармаларды окусак, Полиана деген китепти койгонбуз. Эрте келген турналар, Кылычсыз самурай деген, Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы, Акыркы коңгуроо, келечектин башталышы, анан Кылмыш жана жаза деген бир баланы кылмыш кылып коюп, жазасы кандай кыйналгандыгы жөнүндө. Эмне үчүн китеп окушубуз керек? Өлкөнү өнүктүрүүчү өзгөчө өрнөктөр, Маржан аралы, элдин балдары, мен Малала. Эмне үчүн китеп окушубуз керек деген китеп. Сонун китептердин тандалган китептер жаман эмес, сонун. Анан бирок бул китептерди мисалы таркатканда мисалы 60 эне катышты. Же окуучулардан канчасы катышат адатта? Окуучулардан адатта 80ден ашып кетишет. 80. Демек 80 балага китеп бересиздерби? Ошо бир китепти 80 балага? Китепти ар бирине бирден таркатабыз да. Анан аны кантип баланын окуганын же окубаганын же кайсы бир эненин окубаганын кантип билесиңер? Бул китеп таркатылгандан кийин 1 ай срок беребиз. 1 айдын ичинде балдар окуп даярданып келет. Эң көп окугандар 4 жолу, 5 жолуга чейин кайталап окуган окуучулар бар. Аны кантип билесиңер ошону? Тест алабыз. Тест. Ошол китеп боюнча түзүлгөн тест бар. То есть мисалы Малала боюнча ошол китептеги 30 суроодон турат. 30 суроодон турган тест түзүлөт. Ошонун негизинде анан кийин жообуна жараша силер аныктайсыңар. Бул китепти окуду, окубады, же жакшы окуду, же жакшы окуган эмес. Жакшы окуганы тестке көбүрөөк толугураак жооп берген киши болсо, ошого приз бересиңер. Байге. Байгеңер эмнелерден турат? Байгебиз акчалай турат. Баткенде баягы Book House деген китеп магазин бар да билесиз. Ошо Book House-га бир китепке бир 5, мисалы, биринчи орунга 2000 сом берсек, окуучуларга 500 сомуну Book House-га сертификат беребиз. Бала барып туруп, өзү каалаган китепти 500 сомго чейинки китепти өзү алып сатып алат дагы. Баягы бизден эле бир таркатып окутуп аткан китеп менен чектелбей, башкаларды да окуп, көбүрөөк китеп окусун деген максатта. Сонун. Рахмат, ийгилик.